негизи максатты түшүндүрүү үчүн дагы бир талкууга бир маселе ташташка туура келет. Такыбалык деген маселе. Такыбалык эмне десе көп айтат, бул көп намаз окуган, көп ибадат кылган, навафилдерди, мындай айтканда нафил амалдарды көп кылган адамды, Кудайдан корккон адамды такыба деп айтабыз, деп айтышат. Чындыгында ошондой. Такыба сөздүгүндө да менимче мааниси Кудайдан коркуу дегенди туюндурат. Бирок Кудайдан коркуу эмнени билдирет? Мен Кудайдан коркуп коеюнчу деп эле коркуп кое берсең болобу? Кичине 5 мүнөт убактым бар эле, мен Кудайдан коркуп коеюнчу деп эле коркуп берсе боло береби? Кудайды тааныбай туруп кандай коркосуң андан? Максатыңды билбей туруп кантип коркосуң андан? Такыбалык менимче бул жоопкерчилик. Жоопкер деген сөз турат да. Жоопкер, адам жооп берүүчү. Айдоочу жолдо унаа айдап баратат. Ал жоопкер. Эгерде эрежени бузса, мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери аны токтотуп, айып пул салышы мүмкүн. Айдоочулук укугун алып коюшу мүмкүн. Унаасын токтотуп коюшу мүмкүн. Мына ошондон коркуп, айдоочу жооптон коркуп, жоопкердүү мамиле менен айдайт. Мусулмандын да жоопкердүүлүгү Аллах алдында колунан келип туруп кылбай койгон иш үчүн жооп берүүдөн коркуп жашайт. Бүгүн мына ишти кылып коюу колдон келеби? Келет. Ошону кылбадыбы жооп берет. Мына ошондан коркуп жашоо, жооп берип калбайын деп коркуп жашоо, ошол такыбалык деп эсептелет. Демек бүгүн такыбалык жол эле барып, эңкейиптен коюп намаз окуй берүү, балким такыбалык десек болот, бирок ошол эле учурда башка абзел маселе турат. Аны кылбасак биз жооп беребиз, колубуздан келет. Мына ошон үчүн жооп берүүдөн коркуу такыбалык дейт. Ошон үчүн Хазирети Умар түнделери чыгып үй кыдырган. Абубакыр өзү кемпирлерди баккан. Эмнеге ушуга мен жооп берип калам деп. Хазирети Умар эмнеге ыйлайт? Мына жолго бир эшектин буту түшүп кетсе мен жооп берем деп. Себеби ал колунан келет ошол жолдо оңдоо. Оңдобой койгондук үчүн жооп берип калам деп коркуп ыйлаган. Такыбалык ушу. Максат мына ушул такыбалык менен жашоо. Ушул татыктуулук жашоосу. Рахмат, Аллах разы болсун. Бизден